Менимче Ишенбай Дүйшөнбеевич толугураак жооп берет бул суроого. Бирок сиздин сурооңузга мына менин колумда ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чыгарган тыянагы турат. Тыянагы турат. Кече Атыр Абдрахматова кайра сурады. Эмне үчүн бизде турат Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катталсын деп. Эмне үчүн танапис жарыяланып 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти? Эмне жыйын өткөрдүңөр? Ал жыйын болсо токтому кайда? Мына биздин толубузда турган токтом боюнча биз атайын сайттан алдык муну. БШКнын сайтынан жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Шайлоо кодексине шайкеш өттү. Бардык процедураларды өткөрдү. Ошондуктан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесин жогорку кеңештин шайлоого катталсын деген тыянак. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, танапис деп жарыялашты. 15 мүнөткө деген танапис 45 мүнөткө созулуп кетти. Танапистен кийин аба ырайы кескин түрдө башка жака өзгөрдү. Эми аны буюрса териштиребиз. Эмне максат болду, кандай болду, ким тарабынан буйрук болду, кимге берилди андай буйрук? Териштиребиз. Мен айттым, ал биздин катарыбызда эмес деген жокмун. Ал биздин партиянын мүчөсү эмес. Биздин партиянын мүчөсү болбогондон кийин ал делегат боло албайт. Ал чакырылган конок болот. Мына Ишенбай Дүйшөнбеевич дагы чакырылган конок. Исхак Абсаматович да чакырылган конок. Өмүрбек Исакович да чакырылган конок. Булар үчөө тең биздин партиянын мүчөсү эмес. Булар делегат боло албайт. Делегат боло албагандан кийин демек булар добуш бере албайт. А Турсунбай Бакир уулу барып кайдан бюллетень алып койгон, кантип добуш бере койгон, ал Турсунбай Бакир уулунун өзүндө болсун. Мен мыйзамды жакшы билем дейт. Жакшы билген болсо ал киши бюллетенге жолугуш керек. Мен жанагы жогорку кеңештин сессиясын өткөргөндө кынтыксыз өткөрүшүбүз керек деп сүйлөгөнүм. Ошол съезди даярдаган жигиттерге, кыздарга багытталган. Анан жанагындай болуп техникалык каталыктарды кетирип койгон болсо, аны биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө да кайрылганбыз. 48 сааттын ичинде оңдоп түзөтүүгө бар. Мына ошолордун жумушчу топтун берген тыянагы эч кандай мыйзам бузуу жок. Бардык талаптар аткарылды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси катталсын деген чечим турат ушул жерде. Ошондо сиздердин кийинки кадамыңыздар кандай болот? Шайлоого катышасыздарбы же сотко кайрыласыздарбы? Ал кандай деген? Шайлоого биз катышабыз деген үмүтүбүз аябай чоң, ишеничибиз чоң. Бир күн калган жок, бүгүн атайын башталды. Ушуга такап келишти алар дагы. Атайын кечки маалга чейин алып барышып. Биз шайлоого буюрса жогорку сотко кайрылабыз. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдык. Бизге тийиштүү болгон бардык кагаз документтерин берүүсү керек. Сотко кайрылуубуз үчүн. Мына алар айтып атат, бир кичинекей жерден бузуп койдуңуздар, ошол үчүн биздин кандай бир дооматыбыз бар дегендей сөз айтышты. Алар кече өзлөрүнүн регламентин да бузуп, жок токтомго, таратылбаган токтомго, көзгө көрүлбөгөн токтомго добуш беришти. Көрдүңүздөр өзүңүз. Атыр Абдрахматова кайра какшабады. Мага көрсөтүп койгулачы токтомду. Мына ошол жумушчу топтун мүчөсү, юридика илимдеринин доктору, профессор Кайрат Иманалиев, Кайрат Осмоналиев, мен жыйынга катышкан жокмун, ал жерде менин колум жок деп атпайбы. Бул кандай маселе? Ошон үчүн көп суроолорго биз сотто мүмкүн жооп табабыз. Биз кошумчалап коелучу. Уважаемые журналисты, вот это все, что творится вокруг кандидатов депутата от партии Бүтүн Кыргызстан, это просто повод. И Турсунбай Бакир уулу повод, и другие вымыслы и домыслы по проведению партийного съезда, это все просто домыслы. Задача была не пропустить кандидатов от партии Бүтүн Кыргызстан, чтобы мы попали в парламент. Потому что парламент поменял бы облик. Парламент уже заработал бы по-другому. Поэтому, исходя из этого, все политические силы, которые являются провластными, решили нас убрать. Вот это весь корень разговора. Теперь, вы спрашиваете о последствиях. Что будет последствия? Мы боролись, будем бороться. Это политическое решение, политический заказ. И мы постараемся доказать это все через суд.
А если суд примет, который надежды у нас очень тоже нету, если примет в сторону власти и будет такое же отношение, то, естественно, мы свои конституционные права будем отстаивать. И не только наши конституционные права, а наши тысячи избирателей, которые хотели за нас проголосовать. Спасибо. Эми биринчиден баардан уккандай, урматтуу журналисттер, бүгүнкү күнү Турсунбай Бакирдин уулунун заявлениясы башкалардын айтканы бул жөнөкөй эле повод калп. Бүтүн Кыргызстан партиясын четтетиш керек эле, ошол ойдон бизди четтетишти дагы, парламентке жеткирбейбиштеди. Буга кызыктар кимдер? Буга кызыктар 3 партия. Схема бар да, 4 партия өтүш керек. Бул биринчи биримдик, экинчиси мекеним Кыргызстан, үчүнчүсү Кыргызстан и Замандаш партиясы. Анан дагы бир экөөнү киргизип коебуз деп схема чийишкен. Ошо схема менен азыр кетип баратат. Бирок ошо схеманы бүтүн Кыргызстандын кандидаттары бузуп койгон. Анткени биз барсак парламентке бүт жанагы изилдөөлөр боюнча, элдин бүгүнкү күндөгү позициясы боюнча бүтүн Кыргызстан биринчи орунга чыгып аткан. Ошону билип туруп, изилдеш туруп, Турсунбай Бакир уулун повод кылып туруп бизди алып салышты. Эч кандай повод жок. Анткени партийное строительство Кыргызстанда бул жаш институт. Көп катачылык болот, кергер. Бирок самое главное берде шайлоого катыштырып туруп, ошол жерден биз канча добуш алар экенибизди алдырбай коюшту. Эми биздин укугубуз боюнча биз сотко кайрылабыз. Сотко кайрылгандан кийин аягына чейин чыгабыз. Болбосо өзүбүздүн укуктарыбызды биз защищать этиш керек. Анткени биздин талапкерибиз колдогон өзүбүздүн шайлоочуларыбыз бар, 100 000 деген. Ошолордун баардыгы менен биз отстаивать этебиз. Анан тарыхка кайрылып келели. Биз саясатта бир күн баштаган жокпуз, бүгүн эле чыга калдык. Биз 95 жылдан бери баарына президенттерге болобу, башкаларына саясат айтып келатабыз. Таза шайлоо болмоюнча Кыргызстан өнүкпөйт. Бүгүн кимдер гана келатат парламентке? Биз айткан бандиттер дедик, криминал дедик, мафия болуп келатат. Ошолорду келтирбейли деген биздин задача болчу. Бизди алып коюп атат. Значит, бүгүнкү күндө мафия бизди жеңди деген сөз. Пока. Бирок биз алды менен күрөшөбүз. Ошон үчүн биздин бул саясий позициябыз, биз туруктуу ага турабыз. Рахмат. Ушул биздин жаштар канаты, бизде көрсөңүздөр ушул жерде жүргөндөрдүн 90% жаштар. Жаштар канаты демирге көтөрүп, ошол жигитти штабтын жетекчиси кылып бериңиз деп сурангандар. 1 жылдан бери ошондой болуп иштеп аткан. Бирок аябай сыйкырдуу бир окуя болуп кетти кыска мезгилдердин ичинде. Соңку мезгилдерде мен байкап жүрдүм эле. Эмнегедир түп тамырынан өзгөрүп баратканын байкаган элем. Бирок мынчалык деп ойлободум. Баягы 5 жигит боюнча алар Москва шаарынан билдирүү жасашты. Аман эсен Кыргызстанга барсак, ар кандай телеөрөлдө, ар кандай жанакындай эксперттердин алдында жолугушууга даярсың деп. Алардын намысына каттуу шек келтирип койду. Алар байкуштар өздөрү даярдап, өздөрү жазып, берип жиберген самолеттун рейсине чейин, ким аркылуу берип жибергенине чейин бар аларда. Бул жигит эмне үчүн ушундай болуп кеткенине, могул жерде 1-2 аралашып жүргөн достору бар. Аларга аябай ыйлап, улам ушул жерге келип ыйлап атыптыр. Мени өлтүрөбүз деп коркутушуп атат. Мен ушундай сөздөрдү айтууга мажбурмун деп. Мен ушул сөздү айтпай аттым деп. Сиз ага таарынбайсызбы? Таарыны чалуу бир адамдык маселе. Адамгерчилик маселе бул башка маселе. Эми ушуларды кимдер коркутуп атканын, биздин операторлордон баштап ушул жерде иштеп аткан жаш жигиттерге чейин могул жака чакырып алып түндө коркутуп, муну алып бер, муну чыгарып бер, муну айткы, муну дедир, муну жазып бер деп баягы окуп атканы деле алардын жазып бергени. Ошону окуганга мажбур болуп атат. Себеп ал бала ыйлап жүрөт, биздин балдарга келип ыйлап, болбосо мени өлтүрөт деп. Мына ушул жерде бизден жигиттерге келиптир. Бир жигит мындай бир өзүн тааныштырып, коопсуздук кызматынын ишкеримин, кызматкеримин. Мына ушуларды жасайсың, мен могу ушундай кылып төлөп берем. Же болбосо тескерисинче, сенин могул жерде жумушуң бар экен, биз сени жок кылабыз деген коркутууларды күндө сайын угушуп атат. Скажите, пожалуйста, Мунул берген маалыматтын баарын ал баягы курал такалып турган жигит сыяктуу кылып айтып аткандыгынан өзүңүздөр байкап атасыздар. Мы уже в жеребьевке не сможем участвовать.
Естественно, мы по временной проигрываем агитационный, и это будет процесс 10 дней, а вы сами понимаете, 10 дней для любой партии это очень много. Даже если мы добьемся, они нас подставят, конечно, тяжелое положение. Очень серьезно тяжелое положение. Затяжка это непонятная. В соответствии с действующим законодательством мы должны сдать установленный срок список кандидатов. Мы сдали. В течение 3 суток они должны нам дать свое решение, регистрируют или дают замечание. Официально они дали уведомление о том, что у нас есть некоторые недостатки в печати и так далее. Мы в течение суток это исправили, отдали, они приняли. Все, на этом заканчивается. То есть на основании вот этого, то, что мы сдали, приняли, и было решение комиссии о регистрации. Рабочей группы. Была регистрация. И вдруг, вот, как Дахар Кепсалбаев сказал, произошла вот это, как говорится, Турсунбай Бакирулу. И здесь тоже есть определенные нарушения закона. Четко изложено, что кандидат, любой гражданин, избиратель имеет право обратиться в вышестоящую избирательную комиссию в суд, если нарушаются его права избирательной комиссией. Обратите внимание, здесь нарушается его права избирательной комиссии. Решение, действие и бездействие. Никаких решений он не обжаловал, никаких действий бездействия избирательной комиссии не было. Соответственно, Центральная избирательная комиссия должен был отказать ему, ввиду того, что это вопрос не касается его. Они взяли это на производство и начали уже выкапывать. Это вызывает подозрение в каком плане, что очень грамотные люди, у них юридическое отдел, они не могут знать эту 44-ю статью, главную статью об обжаловании. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда саясатчылар элдин артында калды. Башта саясатчылар элди жетелеп жүрчү. Биз мына 95-жылдан бери депутат болуп шайланып, не деген азаптарды көргөнбүз. Ошондо эл бизди ээрчите эле биздин айтканга. Бүгүн элдин талабы такыр башка. Эл аябай күчтүү талаптарды коюп атат. Мына саясатчылар силер өтө эле маданияттуу болуп кеттиңер дегендей талапты коюп атат. Эсиңиздерде болсо, биз 2010 жылы жогорку кеңешке өткөн партиябыз бүтүн Кыргызстан. Муну ошол кездеги иштеген Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалары айтып атат. Биз 2015 жылы өткөн партиябыз. Эл бизден талап кылып атат. Дайым эле конституция, мыйзам деп тура бербей, биздин укукту өзүбүз коргоого мүмкүнчүлүк бергиле деген талапты коюп. Эгерде бүгүн Кыргызстандын эли мына кечинде түндө чукул түрдө жыйналып Москва шаарындагы убактылуу иштеп жүргөн биздин кыргыздардын кайрылуусун көрдүңүздөрбү? Көрдүңүздөрбү? Не деген талап коюп атат? Эгер ушундай эл тарабынан мындай чечим кабыл алынган болсо, биз дайым эл менен болуп келгенбиз, элдин алдында болобуз. Эми элди токтоп тургула деп айтканга биздин моралдык дагы көбүс жок. Эл бийликтин бирден бир туткасы жана булагы бул эл. Эл кандай чечсе, биз эл тарапта болобуз. Кыргызстанда мыйзам жолу менен, конституция жолу менен бир маселени чечебиз деген ишенимден алысыраакмын. Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Баары мыйзамдуу чечилет деп ойлойт. Абсамат Масалиевичтен кийинки калган романтик ушу кишилер. Менде дагы романтика бүттү. Бардык нерсенин чегине жетти. Эл чечим кабыл алса, элдин алдында турам. Рахмат. Сот боюнчачы просто бул биздин процедурный маселебиз болот да. Соттон дагы өтүп коюш керек деген. Чечими так ясно, заказ болгондой ошону эле аткарып коет да. БШКга ушундай чечим кабыл алып кой десе, алар кабыл алып коет. Силерге ушундай суроо бер десе, келип суроо берип коесуңар. Өзүбүз ойлонгонду үйрөнөлүчү. Акыл калчайганды үйрөнөлүчү. Мындай бир ой жүгүртүп, анализдеп, ушул туурабы деген. Ошондуктан жанагы суроо берип атканда байкашыбыз керек дагы. Агылып бизге тескерисинче соңку кездерде миңдеген мына бизден келип партиялык билетти алып кетип аткандардын баарын карап көрсөңөр, соңку бир айдын ичинде канча киши келди, анын канчасы жаштар экенин көрөсүң. А если бы бүтүн Кыргызстан была бы слабая партия, слабые кандидаты, они нас пустили бы и сказали, пусть они не проходят. Поэтому только вот вопрос в этом. И члены Центризбиркома, которые голосовали, один голос не хватило. Они подождали, чтобы Шайназаров обратно зарегистрировался,
пришел, и вчера еще раз сыграли повторный спектакль и проголосовали. Под той же, что они аннулировали позавчера. Другой ничего нету. Мы все здесь юристы, мы прекрасно знаем, что это. Это политическое решение, и будут все движения политические, с нашей стороны тоже. БШКнын экинчи чечими келдиби? Саат 5-тен кийин чыгарылган чечим. Ошону Абдрахматова сурап атат да, Атыр сурап атат, Абдрахматова. Жана Кайрат Өскөнбаев сурап атат, Осмоналиев айтып атат. Кана экинчи десе, председатель Центризбирком айтып атат. Мы же озвучили ошол жерден. Ошону деп, даже кагазы даяр эмес болчу. Ошону туура түшүнгүлө. Бунун бардыгы эми ушул жерде турган журналисттер кыргыз эли баары түшүнүп атат. Бүтүн Кыргызстандын кандидаттарын жогорку кеңешке жолотпош керек. Жогорку кеңешке я вас уверяю. Биз жогорку кеңешке барып калсак, Кудай буйруса, атмосфера политическая вообще башкача болмок. А булар мурунку чимкириктер мененби, какырыктар мененби иштейбиз деп ошол жолго кетип баратат. Анан дагы бүгүнкү күндө чоң подкуп болот. Акчанын бардыгы агып келатат. Мындайды эч ким көргөн эмес. Баарын сатып алабыз деп атат. Но парламентке, барсын көрөбүз ошондой. Кыргыз элине ушундай парламент керек болот. Же партиядан партияга качып жүргөн эле депутаттардын бардыгы ошол жерде. Эч өзгөрүү болбойт. А биз өзгөрүү алып келели дегенбиз. Бирок бизди ушу маарага жеткирбей эле башынан эле алып коюп атышат. Основаниясы Турсунбай Бакир уулу. Болгон эле ошо. Я хотел бы, уважаемые журналисты, тоже реплику вставить свою. Я участвую в 8-х или 9-х выборах такого уровня. Но такого беспредела, наглого беспредела я еще не встречал. По одному и тому же вопросу 2 дня подряд голосовать и добиться результата. По ходу придумать основания такого не было. Это говорит о том, что поступил определенный четкий заказ, может быть, от конкурентной партии, может быть, от других партий, может быть, от Белого дома. Я не знаю откуда. Время покажет. И это чистейшее беззаконие. Я думаю, закон на стороне Бүтүн Кыргызстан. А вот как исполнить закон суд, я тоже глубоко сомневаюсь. Когда это касается другой партии, менее политизированной, но более обеспеченной, суд принимает правильное решение. Более того, суд принимает решение о том, чтобы отменить решение Центра избиркома, он не заставляет его регистрировать. Если Центр избиркома был принципиальным, он бы не регистрировал эту партию. Биздин эң чоң маселебиз юридикалык маселеде эмес. Турсунбай Бакир уулунун жазган катында эмес. 100 000 деген адамдар кат жазып атат, кайрылып атат. 200 000ден ашык биз кол топтогонбуз. 200 000ден ашык. 200 000ден ашык. Биз кол топтоп айтып атабыз, шайлоо кодексине ушундай өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Кыргыз паспорту чөнтөгүндө бар киши шайлоого, шайланууга укугу бар экенин кайтарып беришибиз керек деп 200 000ден ашык кол топтодук. Бирөө кабыл алдыбы? Бирөө. Бир Турсунбайдын кече мына жерде мен тааныбайт экенмин. Бирок ошол сабатсыздарды шайлап аткан эл да түшүнүш керек да. Өз эрине суроо берип атканын билбеген БШКнын мүчөлөрү отурат. Мисалы Кадыров Бактияр дейт. Мага суроо берип атат. Турсунбай Бакир уулу башка партиянын мүчөсү болсо, неге съезге чакырдыңыз дегенден өткөн караңгы суроо болобу? Бул деген өтө сабатсыздык да. Түгү жок сабатсыздык. Муну ол жумушчу комиссиясынын тобунун төрагасы жылмайып күлүп атат. Мен айттым, эмне болуп кетти? Бул өтө чоң сабатсыздык. Ошол жерде кээ бир инсандар жазып берген кагазды окуй албай, башка кишиге окутуп атат. Муну байкабай атасыздар. Биз кайсы партияны колдойт элек деген, биз элди колдойбуз. Эгерде биз башка партияны колдогон болсок, же башка партиялар бизди колдогон болсо, мына Кыргызстан коммунисттер партиясы сыяктуу, Союз СССР партиясы сыяктуу, дагы бир топ могул Эркин Кыргызстан партиясы сыяктуу бизге келмек. Жигиттер баратасыңар, келгиле, кол кабыш кылалы, чогуу баралы, чогуу ушул тартипти орнотолу демек. Бир да партия келген жок. Эмне үчүн? Кээ бир келген кишилер заматты коюп берди. Эмне үчүн? Себеп аларга телефон чалынды. Кээ бир кишилер биз менен барам деп койгон ниетин билдирген үчүн
Бүгін аябағандай чоң мәселелер жаралып отыр. Салық мәселесі жаралды алардын үстүнө, укуктук мәселелер жаралып атат. Ушунун баарын көрүп билип туруп, анан кичине бир чайып чамет берип койгон болсо, келип мына жерде акылдуу болуп күчтөр суроо берип, жообун да укпастан чыгып кеткендин алдында жигиттер кыздар ойлонгула. Бул Масалиев, Субаналиев, Мадумаров, Кадырбеков же баягы биздин партиянын талапташтарынын келечеги эмес. Бул баарыбыздын келечегибиз. Кыргызстан күндөн күнгө артка баратат. Кыргызстан күндөн күнгө мыйзамдарды четке түртүп баратат. Кыргызстанда акчасыз бир да маселе чечпей калды. Кыргызстанда акчасыз ден соолугунду да сактай албай калды. Ошону билип туруп, жалдырап туруп, баягы буйртма берген суроолорду берип аткан жигиттердин көздөрүн карап, кыздардын көздөрүн карап алып туруп, астагфиралла деп коркуп кетем мен. Кандай гана жаштар келатат бизде. Ошол тыйым берип койгондун аркасынан мына БШКдагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кан какшап 3-4 киши сүйлөп атат. Бизде жогорку кеңеште ушундай болчу. 7-8 депутат аябай каттуу сүйлөп айта беребиз. Тынпыйып, шорпой ичип келип алып, депутаттар отуруп алып баса берет. Турсунбай Бакир уулум мен съезден кийин көргөн жокмун. Съезден кийин эле эртеси ушул жакшы суроо. Эгерде кишиде бир маселе болсо келет да. Съездин эртеси күнү Өмүрбек Исакович экөөбүз кабинетте отурабыз. Бул кишинин телефону шыңгырап калды. Сүйлөшүп атат. Эмнеге? Эмне болду деп бул киши. Ай Туке дегенден кийин мен түшүндүм. Ким менен сүйлөшүп атканын. Ай Туке, эмне маселең бар? Келбейсиңби досум, мына кабинетте отурам мен. Ушул жерден келбейсиң десе, бул кишиге айтып тур, мен барбайм ал жерге, соттон жолугушабыз деп. Карап көрүңүздөр. Тизме кетелек. БШКга биз тизмени 24-үндө бердик. А киши 20-сында чалды. Тизме кетелек туруп, каяктан билди ал? Жок экен. Эмнеге ал соттон чечебиз деп атат маселени. Шашып кеттиби дейт да аксакал. Ажы. Шашпаш керек эле да ушул жерде. Окшотуп. Я. Окшотуп кичине. Окшоштуруш керек эле кичине. Тизме кетиптир деп уктум. Ал тизмеде мен жок экенмин. Ошон үчүн мен силерге сотко кайрылам десе жарашмакта. Биз муну айтпадыкпы. Эгерде Бакир уулунун бирден бир каалоосу бүтүн Кыргызстан менен шайлоого барам деген болсо, БШК уруксат бергиле, биз киргизип коелу деп айтпадымбы мен БШКда. Жок, Турсунбай Бакир уулу кызыктырбайт аларды. Азыр жана Исхак Саматович менен Өмүрбек Исакович айткандай, Турсунбай Бакир уулу ал жерге бир курал эле болду. Болду, бүттү. Динмухаммед дагы Турсунбай да кечитен баштап кереги жок алардын. Мен эми үчүн мындай өзүңөрдү атап айтсаңар деп атканымдын себеби, ар бир партиянын үстүндө кожоюн турганда, ар бир медианын үстүндө кожоюн бар да. Муну биз жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, мен муну айтуум керек. Аябай каттуу эмне кылып жазасыңар, бирок айтуум керек. Бул ачуу чындык. Силер жигиттер, жаштар, өз эркиңер менен өз тилиңерде эмне келсе ошону сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Маңкурт болбогула. Мен мага барып ушундай суроо бер деди деп жөнөттү, мен ушул суроону беришим керек деген сөздөн алыс болгула. Өзүңөрдү өзүңөр тааныгыла. Биз мал эмеспиз, биз кул эмеспиз, жетелеп барган жерде отургузуп койгон. Сен барып ушул суроону бер десе, аны изилдебей туруп суроо берип, могул жерде күлкү болбогула. Шерменде шылдың болбогула. Келечегиңер алдыда. Мен кайсыл медиадан экениңерди айтып койгонуңарды эле мен түшүнөм. Бул суроону 5 жыл башта берген, ал кетти, азыр жок, эч кайда чыга албайт. Силерди бир тутандырык катарында колдонбосун от жагууга. Жигиттер, жаштар, кыздар, бирөөлөрдүн чоң саясий оюнчулардын алдында курал болбогула. Барып сүйлөп коюп, сурап коюп, жымыйып, эмне аткарып алган акча эки болбойт. Менин тагдырымды чече албайсыңар. Биздин партиянын тагдырын чече албайсыңар. Силер өз өлкөңөрдүн тагдырын чечкенге аракет кылгыла, жигиттер, кыздар. Аны менен рахаттанбагыла. Мен Масалиевдин өзүнө ушундай деп койдум. Мен генерал Субаналиевди мындай кылып уят кылып, жок, ал 3 күндүк. Чындыкты айтып койгон кишини чыркыратып, чаап келип, бөтөн элдердин алдында, бөтөн мамлекеттердин алдында бүгүн тизелеп калбадыкпы? Мен бүгүн элге кайрылам. Тизелебе, кыргызым, тизелебе. Тур. Өз укугуңду өзүң корго.
өз конституциялык талабыңды өзүң талап кыл. Сен кыргыз соту менен, сен кыргыз бийлиги менен, кыргыз борбордук шайлоо комиссиясы менен тагдырыңды кура албайсың. Мен ошого терең ишендим. Ордуңдан тур дагы, укугуңду бүгүндөн баштап, ушул сааттан баштап өзүңдүн адамдык укугуңду тур да талап кыл. Сенин колуңа эч ким эч нерсе алып барып бербейт экен. Бардык нерсе күрөш менен жаралат. Күрөш. Биз адамбызбы? Адамча жашайлы. Биз адамбызбы? Адамдык укугубузду колдонолу. Биз инсанбызбы, жаранбызбы? Мына кече мына жердеги баскетболист дегени дагы, самбист дегени дагы сүйлөп атат. Конституциялык укугун камсыз кылыш үчүн Бишкекте 7 кошумча участок ачышыбыз керек дейт. Жарандардын конституциялык укугун дейт. Карап коюңуздар. А бизде 700 000 кыргыз жараны Москвада жүрөт. Эмне үчүн жаратпайсың алардын укугун? Булар алдын ала жасалган иш экендигин мен дагы бир жолу далилдеп берем. Эч качан мындай иштерге кийлигишпей качып жүргөн Москва шаарында кыргыз элчилиги Алик Жекшенкулов кече кыргыздарды жыйнап айтыптыр. Мына силер аракет кылдыңар, башка кылдыңар, форма 2-ни биз дагы кошумча айнектерди ачып беребиз. Келе бериңиздер, кат алыңыздар, баарыңыздарга шартты түзүп беребиз. Дегенден эле Москвадагы жигиттер кыздар айтат, биз чочуп калдык агай, бир барекет баштаганы калды деди да. А мен түшүнбөй калдым. Кантип бир күндө ушул Москвада кошумча тизмеңерге келгиле, форма 2-ге келгиле деп кыргыздар өздөрү топтоп баштагандан чочулап баштадым мен. А көрсө силер ал жактан аракетти жасай бергиле, бүтүргүлө, биз бүтүн Кыргызстанды бул жактан чыгарып салабыз деген ишарат болгон экен аларга. Мен Ишенбай Дүйшөнбиевич менен отуруп, БШКда отуруп көрсөтүп койдум. Бардык булактар сурамжылоо боюнча бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 21%дан жогору кетип баратат. Элдин ишеними. Бул деген биринчи келет деген сөз. Эң көп добуш алат деген сөз. Анан Ишенбай Дүйшөнбиевич мага айтты. Мен кубанышым керек эле, бирок корктум, эмне үчүн десе, мына ушул өтө коркунучтуу тиги жакка. Мына ушул көрсөткүч коркунучтуу деп. Бирок Ишенбай Дүйшөнбиевич. А кече форма 2-ге келгиле, толтургула деп Жекшенкулов өзү жыйнап чогулуш өткөрүп атат дегенде, биздин жигиттер кыздар айтты да, биз коркуп атабыз агай деди. Бир бале болду дейт да. А мен кубанбайсыңарбы дедим мен. А көрсө бул жактагы чечим белгилүү болуп калган экен. Мыйзамдар толук сакталды, бүтүн Кыргызстан катталсын деп могул тыянакты мен жазган жокмун. Ушуну Атыр Абдырахматов айтты. 48 сааттын ичинде илинип турду. Ошондо 11 партия бүт биздин талапты аткарды деген ичинде бүтүн Кыргызстан турду. Бүгүн эмне өзгөрдү деген суроону коюп атат, эч ким жооп бере албай атат. Келгениңиздерге рахмат, жакшылыктар менен жолугушалы, аманчылык болгула. Рахмат. 15 коштуу маселе боюнча.